Atım Berдикул Abdurrahmанович. 12 balanın atasımın. 4 kız, 8 oğul. Baldarımın aslı 19 yaşta. En küçüğü Kökürök'ten çıktı. 6 aylık. Şol Kurşap'ın bazarında sapojiciden ötükçülük kılam. Şonu men ötük degen tirinlik boladi. Kaça atasın? Gününe 400 550 tamam. Азыр мына Садық экөөбүз келип көп болуп турабыз. Жана биздин досубуз, инибиз Актилек баштаган жумуш мына буйруса өз натыйжасын көрсөтүп жатат. Азыр мына фундамент, үйдүн фундаменти бүтүп калыптыр. Адашпасам, Аксакалдын 12 баласы бар, Садық турабы? 12 балалуу ушу үй бүлөгө бир жакшы жардам көрсөтүп, үй башташыптыр. Биз дагы көп болуп келип атабыз, мына буйруса фундамент бүтөйүн деп калыптыр. Биз дагы айта кетебиз, калоочулар болсо, эми бул жана дагы дубалы бар, крышасы бар дегендейчи, ремонт евросу бар. Пайдубалы бар да. Ошол жана дагы жардам керек. Урматтуу мекендаштар, мен дагы мына карантинге байланыштуу баягы ойлогон ойду кыстаган турмуштан кеттемекчи, айылда Куршап жергесинде болгондуктан Актилек менин өкүл балам мага келип айтып калды ушундай там салып берели. 12 баласы бар экен. Эл да карап турбасыздар деп менин Instagram баракчама, Актилектин Instagram баракчасына киргизсек видеону. Bir күндөн ашык эле эртеси эле 250 000 сом акча чогулду да. Ошого кайрымдуулук кылып жаткан жалпы мекендештерге, бир туугандарга, дүйнө жүзүндөгү бир туугандар аябай ыраазыбыз сиздерге. Алла ыраазы болсун. Баягы орозо фитрди да салышты, садака да салып атышат. Ар дайым бар болуңуздар. Ушундай кайрымдуулук кылган инсандар аябай көп болсун. Дагы да болсо ушундай инсандарга кайрылып жүрө бериңиздер. Ал эми менин Актилек өкүл балама да ийгилик каалайм. Ал дагы мага айтып себеп болуп калды. Ошонун баштаган жумушу мына мен дагы илешип калдым. Анан азыркы учурда ошол 250 000 сом акча чогулду. Аны полный баарын жумшап атабыз. Сиздерге дагы отчет берилет алдыда Кудай буйруса. Урматтуу достор, кийинки сөз биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичте. Рахмат. Бүгүн мына баарыбыз биргеликте мына Актилек мелодиси көп балалуу үй бүлөгө жардам берип атат. Эми мамлекетте мындай карантин, коронавирус убагында келип мына жаштар жардам берип атканы бул жакшы нерсе. Мына биз дагы карап турбайбыз. 12 баласы болсо биз жардам беребиз. Жардамды беребиз. Рахмат. Мына жаштар Актилек, рахмат. Кийинки сөз Роза Отунбаева. Рахмат. Негизи Актилек өтө мындай шум жигит, өтө эле шум фук кетип, буяктан чыгып көп балалуу үй бүлөлөргө үй салып атыптыр. Мен өтө ыраазы болдум. Өзүмдүн атыман 2 тонна цемент тап келейин десем, КамАЗ жок болуп калды. Актилек молодец. Жардам берем дегендер жардам берип койсоңуздар үйдү бүтүрөлү. Рахмат. Алмазбек Атамбаев. Рахмат. Могул жерде чоң бир үй салынып атат да. 12 балалуу үй бүлөгөчү. Ошондуктан мына менин колумда бар. Мен жардам берем дегендер жардам берип коюш керек да. Телевизордун ар жагынан отуруп алып эле ар нерсени калдырай бербейчи. Жардам бериш керек. Көп балалуу үй бүлөгө үй салыш керек. Бүтүрүш керек. Үйүмдө ушул Актилек деген балдарыма кийим кечек кылып жардам катары келген экен. Анан балдарым сураганынан 12 баланын атасымын десем кызыгып ушундай үй салганга чейин жардам берип атат. Эми мен бир тиын кошкон жерим жок. Бекер эле бүтүп атат го. Бүгүн 3-күн болду. Фундаменти жарымы бүтүп калды. Биздин Отсад район өкмөтүбүздө барлар аянбайлы, жоктор тартынбайлы деген уран менен кайрымдуулук фонд деп ошондой сыяктуу барлардан алып жокторго берип жардам кылганбыз. Ошонун негизинде, ошону интернеттен көрүп, ушул Бердикул акебиздин балдызы, Агдан эжебиздин бир тууган сиңдиси
интернеттен бизге байланышып ушундай Куршап айылында 12 балалуу үй бүлө бар. Ошого дагы бир аз колдоо көрсөтүп, бир аз жардам берсеңиздер жакшы болот эле деген ой пикир калтырган бизге. Аны четке какпай байланышканбыз. Ал учурда тилекке каршы бир аз посттор күчөтүлгөн, мыйзам күчөтүлгөн болчу. Баарыбыз мыйзамга баш ийип кел алган эмеспиз. Бирок ушул Куршап айылында Бека деген досубуз бар. Ошол досума айтсам, келип кабар алган, түшүндүргөн, жардам берген. Аллага шүгүр, Алла ыраазы болсун. Анын артынан жолдор ачылгандан кийин өзүм келдим. Өз көзүм менен көрүп кетейин деп келдим. Бир жолу келдим, андан кийин экинчи жолу келдим. Үчүнчү жолу келгенде үйдүн ичин көрдүм. Андан соң азыр Москва шаарында эмгектенип жаткан Асан Үсөн деген жалаваттык акелерибиз бар. Эки башка эгиздин пайы. Ошол агаларыбыз дем күч берип вакыт мен ошолорго айткам да, ушундай үйдө ушундай 12 бала деп бүт айтсам, алар айтты, давай ошол үйгө жардам бербейли, үй салып бербейли деген идеяларды көтөрүп, өзүбүз ошол нерсенин үстүндө иштеп, анан жок дегенде биз цементтин акча салалы, анан элге кайрылалы, эл меримдүү инсандар көп, колу ачык инсандар көп жардам берет деп. Иншалла анан бул жактан Куршап айылынан өкүл атам ырчы Данияр Эрматовду чакырып экөөбүз биргеликте видео тарттык. Видеонун негизинде 2 күндүн ичинде бизге 250 000 сом акча чогулду. Анан эгерде сиздер дагы да болсо кайрылам десеңиздер, дагы да болсо кайрымдуулук кылам десеңиздер, кайрыла берсеңиздер болот. Анан учурдан пайдаланып мен Куршап айыл өкмөтүнө Алтын агабызга дагы ыраазычылык билдирем. Техникаларды бекер кылып берди. Кош колдоп атышат. Анан ушул ак тилектин досторуна дагы ыраазычылык билдирем. Чармачылык чөйрөдөгү инсандар дагы келип кетип атышат. Анан өзгөчө мына Куршап айыл өкмөтүнө караштуу Шагым айылында жашаган Толкун деген менин агам бар. Гимназия мектебинде окуган, Таңатарыкта окуган. Ошол өзүнүн жанынан 50 000 сом акча берди. Ага дагы ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Анан ар бирин айта берсек, баягы 100 сомдон, 20 сомдон, 10 сомдон, 1000 сомдон, 10 000 сомдон салгандар бар. Ошолордун баарына ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Ар бир адам колунан келишинче албетте күч биримдикте болуп бардыгыбыз ушул үй бүлөгө бир жакшы нерсе болууга мындай өбөлгө болуп калалы. Албетте кесиптеш, элибизде жакшы сөз бар. Көп түкүрсө көл болот дейт. Ошондуктан бүт баарыбыз биргеликте, күч биримдикте ушул иштин аягына чыгаралы деген Кудайымызга жакшы ниеттер бар. Сөзсүз эле бир чоң каражаттын кереги жок. Көп түкүрсө көл болот дейт. Садык түкүрсө не болот? Кургайт. Курап калат. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, биз менен чогуу болуңуздар. Мына буйруса бүгүн биз дагы Садык экөөбүз мына ушу кичинекей фундамент калтырып ошол жерин куюп коелу деп келдик. Азырда бир 30 адамды куттабыз. Баштайбызбы? Целый же түз болуп ушул экөөбүз кыйган кыйшык болуп калышы мүмкүн. Потому что мен кичине тортик менен Садык өмүрүнө фундамент куйган эмес. Келем, серьезно айт, Садык, давай. Серьезно. Урматтуу агалар, эжелер, достор, бир туугандар, колдон келишинче Алланын ыраазычылыгы үчүн колдон келишинче жардамыңыздарды аябай бере бериңиздер. Буюрса ушул Буюрса Алла сиздерге берет. Анан мына агалар өзгөчө эркектерге кайрылып кетем. Сиздер ушул ишарага көмөк көрсөтсөңүздөр, мен Байкеден кантип 12 балалуу болгон секретин сиздер менен бөлүшөм. Чоң рахмат. Максат Үсенов, Садык да короче. 7-8 бала күнүнө келип ушул жерде мээнет кылып атышат. Анан дагы булардын бизге эң өтө чоң жардам бергени, бизге цемент менен шагыл алып келип бергиле деп, калган бетон, мисалы апалавка, бетономешалкалар, инструменттери, арабалары бүт баары өздөрүнө комплект экен. 5 жылдан бери ушул жумушта экен. Ошого ушул жигиттердин дагы биз ушул ишти баштаганда чыгып бизге ушундай биз көтөрүп берели, фундаменттин аягына чейин биз туруп берели дегенде чындыгында аябай кубанып, кайра дагы бизге дем күч кирип, ошонун негизинде башталып кетти. Бүгүн Аллага шүгүр фундаменти бүтүп атат. Бүгүн фундаменти бүтсө, анан үстүн баштайбыз. Айыл ападан өкмөттөн жардам болуп атат кичине. Кышта көмүр берет. Коронавирус деген бир апаат чыкты эле. Жардам беришип атат. Үйгө батпай калдык эле. Ойлонуп калдым эле, кандай болот экен деп, буяктан Алладан жардам болуп, сиздер чыгып болуп келип калдыңыздар. Аллага шүгүр. Алла разы болсун сиздерге. Ар дайым бар бололу, колдойлу. Дагы да болсо Россиядагылар Сбербанкка салыңыздар, ал эми Кыргызстандагылар эл сомго салсаңыздар болот.
мындай үй бүлөлөргө жардам берели. Бизге Кудайдан кайтат. Бар болуңуздар.